Сүлүк менен дарылоо. Сүлүк менен дарылоо бул гирудотерапия. Сүлүк эгерде биз тарыхты карап көрө турган болсок, бул миллиондогон жылдары мурун пайда болгону бул тарыхта көрүнүп турат. Мисалы, Клеопатра колдонгон, андан мурун булар динозавр мезгилинде пайда болгондугун кандай деген биздин окумуштуулар далилдеп келишет. Сүлүк менен дарылоо бул натуралдык дарылоого кирет. Урматтуу мекендештер, мен 10 жылдан бери сүлүк менен дарылайм да. Кыргызстандагы бүт сүлүкчүлөрдүн баарын башын бириктирип, биз ассоциация түзгөнбүз. Ошол сүлүк менен дарылоодо анын эң жакшы сапаттарын дайым айтып, кесиптештер бири-бирибизге айтып, сүлүктөн кандай жакшы болушту, кайсы оорулардан жакшы болушту, кайсыга жардам бербеди, жок, жардам бербеди дегенин биз көргөн жокпуз. Баардык ооруларда чоң жардам бергенин бири-бирибиз менен акылдашкан мезгилдерде айтып келебиз. Сүлүктүн койбогон кайсы ооруларда койбойсуз деп көп сурашат. Сүлүктү биз гемофилияда, геморрагический васкулитте жана рак ооруларынын акыркы стадияларында кош бойлуу мезгилде койбой келебиз, а башка убакта бүт ооруларга коюп, бул сүлүктүн эң сонун дарысы адамга чоң пайда келгенин биз далилдеп келебиз. Сүлүктүн оозунда 130 фермент бар. Фермент деген, урматтуу мекендештер, мына сиз ашказаныңыз ооруп калса, ашказан кызарып шишип калганда, ал өзүнүн ферментин чыгарбай калат. Ошол ферменттерди биз искусственно, химиялык түрдө жасалган дарыларды беребиз. Мисалы, омез, омепразол, мезим, ошого окшогон ферменттер ашказан жана унекел ичегинин ферменттери болуп саналат дагы. Биз адамдын ашказаны гастрит, ичегиси дуоденит болуп калганда ушул дарыларды беребиз. А сүлүктүн оозунда болсо натуралдык ушундай ферменттер бар. 130 фермент. 130 фермент бул сезгенүүдө спайка болуп калабы, башка бир кан тамырларынын ичинде керексиз заттар көбөйүп кетеби, деги эле бардык ооруда өтө чоң жардам берет. Сүлүк, мен айтып келем, бул гермафродит. Бул сүлүктө эркектин дагы, аялдын дагы жыныс органы жайгашкан. Сүлүктү өстүрүү өтө чоң глобалдуу бир жумуштарды пайда кылат. Сүлүктү өстүрүш үчүн жерден чыккан таза суу керек. Ал сүлүктөрдү өстүрүп атканда аларды бага турган малга лицензия алыш керек, заводко лицензия алыш керек, жана сүлүктүн өзүнө лицензия алыш керек. Көрдүңүздөрбү? Сүлүктү өстүрүү бул оңой эмес. Сүлүктү ал жаратылыштагы эле сүлүктү алып келип эле адамга коюп койбойбуз. Сүлүк ушундай бир 4 процедурадан өткөндөн кийин гана адамдарга коюла турган сүлүктөр биофабрикаларда өстүрүлөт. Айырмасы сүлүк бул сөөлжандын атасы деп коюшат дейм. Ошо сөөлжандан да мурун пайда болгон деген себеби сөөлжан менен салыштырганда көп жактары окшош болуп кетет. Сөөлжан дагы абдан чоң жардам берет ооруларды пайда кылууда. А сүлүк болсо андан да көп жардам берет экен. Сүлүктүн дем алуу системасы жок. Ал өзүнүн териси менен дем алат, жана ошо териси менен дем чыгарат экен. Оозундагы 130 фермент бүт эле ооруларды коюп атабыз. Жүрөк оорулары болобу, миокардитпи, инфарктпи, инсультпу, ашказан оорулары, гастритпи, дуоденитпи, язвабы, колитпи, спайкабы, непроходимость болобу ичегиде, бүт эле ооруда, жыныс органдарында абдан жакшы жардам берет. Бул балалуу болбой аткандар, эркек кишинин уругунун саны азайып кетеби, аял кишинин жыныс органынын уругунун саны азайып кетеби, деги эле эркек кишинин сезгенүүсү барбы органында, аял кишинин органында сезгенүү барбы, өтө жакшы жардам берет. Мээ клеткаларына дагы чоң жардам берет. Мисалы, киста, башында мээсинде киста барлар, булар дагы ушул сүлүктүн оозундагы ферменттин айынан кисталар жана миомалар сорулуп кеткени бул биздин сүлүкчүлөрдүн практикабызда эң чоң көрүнүштөр болуп саналат. Бизде албетте биз кече эле чыгып
сүлүк менен дарылап калган врач эмеспиз. Бизди окуткан профессорлор, мына Басков, абдан көп врачтар, Гуреева, Ольга Шишова, Корнелюк, ушул мен талим алып аткан профессорлор, булар менден да чоң. Алар 70-ке, 80-ге барып калган врачтар. Булар 40 жылдык, 45 жылдык өздөрүнүн тарбиясынын тажрыйбасында сүлүктөр менен көп оорулар жакшырылган үчүн биз ошолордун жолун жолдоп, биз да врачпыз. Биз альтернативдүү медицинада врачтарбыз. Биз деген натуралдык ыкма менен дарылаган врачтарбыз. Демек биз натуралдык гана нерселерди колдонуп, адамдын ден соолугуна жардам бергенге аракет кылып берет экенбиз. Мына ушул профессорлор 40 жылдык тажрыйбасында көптөгөн ооруларды, деги эле адамдын денесиндеги бүт ооруларды жакшы кылып бизге ошолорду практикасында көрсөтүп берет. А биз болсо 10 жылдан бери биз дагы көптөгөн ооруларга чоң жардам бердик. Эми сүлүктү колдонуу дайым сурашат да, бир жолу колдонобу деп. Албетте, орустар муну айтат, одноразовый шприц дейт. Мына шприцтин ичинде дары турат го. Биз бир эле жолу сайып, анан башканы колдонбойбуз да. Мына ошол сыяктуу сүлүк дагы бир эле жолу колдонулуучу препарат болуп саналат. Демек, эч качан сиздер күмөн салбаңыздар. Бир сүлүктү алып экинчисине коет экен деп. Жок. Азыркы оорулардын айынан ВИЧ болобу, СПИД, башка инфекциялык вирустук гепатит Б, А-сылар оорулар болобу. Ушулар жукпаш үчүн сүлүк бир эле жолу колдонулат. Деги эле илгертен бир эле жолу колдонуп келген. Болгону гана биздин ата-энелерибиз илгери сүлүктүн оозундагы дарысы бизди бир эле тиштеп, андан башка дарысы 2 жылдан кийин пайда болорун билбестен, илгерки ата-энелерибиз ошо сүлүктү колдонуп, анан бул сүлүк азырынча тирүү турат го, муну дагы колдоноюнчу дешип, анан туздуу суга салып, гүлгө орноткондо алар оозундагы кандарды түкүрүп салат да, анан аны алып туруп жууп, илгери 2 жолу колдонушкан. Бирок 2 жолу колдонгондо эмне жакшы пайда көрбөй калышкан. Жөн эле канды соруп берген, бирок оозундагы дарысын алар чачкан эмес. Себеби деген оозундагы дарыны бир жолу чачкандан кийин, ал 2 жылдан кийин пайда болот. А 2 жылга чейин аны ким бакмак эле? Ошон үчүн элдерде ушундай түшүнүп калып калган, 2 жолу колдонот экен деп. Жок, мен буга 100 эмес, 1000% силерге айта аламын, эч бир сүлүкчү, өзүн сыйлаган сүлүкчү, медицинаны түшүнгөн врачтар эч качан биз 2 жолу колдонбойбуз. Албетте, дүйнө жүзүндө сүлүктүн 650 түрү бар. Мисалы, койго жабышат, мына жаш мезгилибизде мага келип айтышат, ооба мен илгери кой багып жүргөнүмдө арыктан суу ичип атканда тилине сүлүк жабышып чыкчу эле. Уйларды багып жүргөнүбүздө суу ичип аткан жеринен тилине сүлүк жабышып чыкчу эле деп. Ал деген жаратылыштын сүлүгү. Ал эми адамдардын сүлүгү. Бул биофабрикада өстүрүлөт. Ушуну эң бир жакшы эске тутуп калыңыздар. Жаратылыштагы сүлүктү алышып 1800-жылдары. Ошонун зыяндуу жагын жок кылып, зыянсыз жагын алып калышыптыр. Анан ошо 1800-жылдан бери сүлүктү биофабрикада өстүрүп, адамдарга колдонуп келишет. Эң жакшы 3 кызматы бар. Биринчи кызматы дарысын чачат. Ал дарысын башында айтып кеттим, бул ферменттерин берет. Демек, фермент бул щелочь болуп саналат. Фермент бул кандын ичиндеги илгерки биздин кыргыз эли айтып келген ысык жана суук деген механизм негизинде сууктап кетиптир деген сөз, ошонун ичинде кан ичинде керексиз нерсе көбөйүп кетиптир деген маани болот дагы, ошо кандын ичиндеги керексиз нерселерди тартып алат экен. Жана өзүнүн дарысын чачат экен. Мына ушу дарысын чачуу менен канды щелочка айландырат экен. Демек, эң биринчи жакшы кызматы оозундагы дарыларды кан тамырдын ичине киргизет экен. Экинчи жакшы кызматы ошол кан тамырдын ичиндеги керексиз, кыргыз абдан жакшы айткан, арам канды соруп алат деп. Арам кан деген сөз, мен гематоскоп колдонуп, ар бир пациент келгенде кандын ичин көрүп, кандын ичинде керексиз нерселерди көрсөтүп берип атам го. Мисалы, микроб чуркап жүрөт, паразиттин курту жумурткасы чуркап жүрөт, жөнөкөй чуркап жүрөт, вирус чуркап жүрөт. Вирус чуркабайт, ал эритроцит ичинде болот. Өзгөргөн эритроциттер жана гриппкилер. Мына ушулардын баары биз үчүн арам, биз үчүн чужой, биз үчүн керексиз зат болуп саналган үчүн
сүлүк ушулардын баарын соруп алат. Бир эле муну соруп албайт, эрибеген тамактарды соруп алат. Ушул ооруп калган эритроциттерди соруп алат, ооруп калган лейкоциттерди соруп алат. Көрдүңүздөрбү? Сүлүк эң сонун кан тазалагыч болуп саналат. Үчүнчү кызматы болсо, сүлүк тиштеген жерде нерв системасын кошо тиштейт дагы. Нерв системасын, биз атайын ийне сайдырганы барабыз. Кытайдын ийнеси деп ийне сайдырганы барабыз. Бул сүлүктүн оозундагы тиши биздин нервтерди тиштеп, ошо нерв системасын ойготуп берүүгө чоң кызмат көрсөтөт экен. Демек, эң сонун кызматы бар экен. Сүлүк жөнүндө айта берсе эч качан түгөнбөйт. Урматтуу мекендештер, сиздер натуралдык дарыланам десеңиздер, келиңиздер, сүлүк алыңыздар, сүлүктүн эң чоң пайдасын көрүңүздөр.